Уламышка айланган студент 82 жаштагы Мамат Муса Кулматовду чогуу окуган тайпалаштары дал ушундай атап алышкан. Мамат Муса карыя бир топ куракка барып калганына карабастан, учурда мамлекеттик экзамендерге катуу даярданып тапшырып жаткан кези. Ал колледжинин 3 жылдык фармакология факультетин аяктап жатат. Диплом колго тийсе 4-чү кесипке ээ болот экен. Буга чейин Ош мамлекеттик университетинин химия биология факультетинде окуп, андан соң Токмоктогу авиациялык орто окуу жайын, андан кийин агроном кесиптигинде да окуп билим алган. Учурда билим алып жаткан колледжди жалаң жакшы деген баалар менен аяктап жатыптыр. Эч качан кечикпейт. Ошол 4 бар болобу, 4 бар, 5 бар болобу, 5 бар, баарында отурат. 4 сааттык сабактар бар, практикалуу өтөт. Ошол сабактарда дагы ошол жашын өтүп калганына карабастан акырына чейин окуп, акырына чейин жазып, конспекттерин колу менен жазып, почерки да жакшынакай мындай билинип окула турган. Тим эле тизип жазат. Анан айттык, сиз ошо сизге оор келбейтби деген суроо бергенде, жок, мага оор келбейт. Ушу жанымда жүргөн өзүнүн неберелер, чеберлери менен тең ошолор наоборот мага жакшы болот, мага жагат деди. Мамат Муса Кулматовдун тайпалаштары аксакал студенттин неберелери менен тең куракта. Бирок жашы бир кыйлага чыгып калса да дене тарбия, аскердик даярдык сымал сабактарда жаштар менен тең тайлаша жүгүрүп машыгат экен. Бул агай Октябрь деген немебиз бар, жергебиз Араванда. Ошол жерге пешком жол барып жол келет. Ол бийикракта жайлашкан, тоолуу зонада. Гайра энергичный адам. Физкультура турниктарда ойноп бизге өзү гайра неме кылып берет да. Прям неме эмес, биздей аракет кылып, бизден ашышка аракет кылат гайра, чарчабайт эч качан. Мамат Муса карыя буга чейин химия биология факультетинде окугандыктан бир топ чөптөрдүн дарылык касиеттери тууралуу жакшы билет экен. Мындан улам айылындагылары аны табып ата деп атап коюшкан. Дары чөптөр менен көп айылдаштарын дарылап, ар түрдүү оору сыркоодон айыктырганын айтат. Биринчиден мен окуганда алар эми картайганыңызда эмне кереги бар? Окуп эле койбойсузбу? Көп адамдар ушундай жазат да, кандай сизге эмне кереги бар деп. Мен айттым, жок, бул керек эмес. Ар бир адамды эле мен сактап калыш бул адамга ыйык милдет балдарды түшүндүрдүм. Менин аялым деле сине капа болду, конечно, картайганда эмне боласыз, кыйнап окуп деп. Мен бирок ошол жашайман, постоянно көп окууда, курстарда постоянно катышып окуйм да. Мамат Муса Кулматовдун атасы улуу атамекендик согушка кеткен бойдон кайткан эмес. Ал эми апасы ал 12 жашка чыкканда оорудан көз жумган. Ошол күндөн тарта дарыгер болууну эңсеп жүргөмүн дейт ал. Кандай келдиңизби? Жакшы тапшырдым, үйлөттүм. Мамат Муса Кулматовдун 5 баласы, 20 небереси, бир чөбөрөсү бар. Сабактан келип үйүндө да багбанчылык кылып, баг өстүрүп, бардык тиричилигине өзү баш көз экен. Эми 80 жашта студент болуп окуган ар кимдин колунан келе бербейт го. Билими жакшы, эске тутуусу жакшы. Ошо мектепти бүткөнүнө 60 жыл болгону менен бирок бар жок эсинде да. Биз туура эле кабыл алып, жакшы эле туура эле эме кылып сүйүнүп карадык. Үйдө кандай? Үйдө жакшы, эмгекчил, энергичный. Анча-мынча жаштар кылган ишти жөн эле кылат да, күчтүү, жакшы, тынбайт. Багбанчылык кылат, огород карайт. Мамат Муса карыя учурда диплом алууну чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтат. Колго тиер менен өзү окуган окуу жайда жаштарга билим берсем деген тилеги бар экен. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.